таанышуу учурунда, мисалы ошо кафеге чогуу отуруп калганда эмне тууралуу сүйлөш керек, эмнелерди сураш керек, эмне маанилүү? Эми ал сүйлөшүп аткан адам өзү маанилүү нерселерди билет да. Эми жалпы айта турган болсок, албетте адам баласынын дини маанилүү дебедикпи? Ушул жөнүндө болуш керек. Андан кийин ошо эркек киши болобу, аял киши болобу, эмне талап кылат, кандай мисалы кыз жагат, кыз болсо кандай эркек жагат, мүнөзү кандай, жашылык бет алат. Мына ошого үй бүлөнү алып кете турганга мына себеп боло турган баардык себептерди сураш керек. Бирөөсү мисалы мүнөз жагына көңүл бурат, бирөөсү мисалы тазалык жагына көңүл бурат. Мына ошонун баарын сүйлөшүп такташып алса жакшы. Анан ошол жерден дагы сүйлөшүү учурунда дагы эркек аял болобу жанагындай айыптарды жашырбаш керек да. Эми Аллах субхана таала ар кандай жаратат экен, кээде аял кишиде, кээде эркек кишиде айып болуп калат. Үй бүлөгө таасир бере турган. Ошолорду ачык айтыш керек. Мына мындай, тигиндей деп. Анан кийин баягы чыр болбош үчүнчү. Анан ошолорду дагы тактап сүйлөшүп алса жакшы. Алдын ала баягы ошол кезде ойлонуп калбай алдын ала эмнелерди сурайт деп. Анан үйлөнө турган эркек бала болсо, мисалы андан мурун үйлөнгөн туугандарынан, тааныштарынан кеңеш алып, үй бүлөдө деген кандай болот, эмне нерселерге көңүл бурсам болот деп андай кеңеш алып алса жакшы болот. Ошондой эле кыз киши да турмушка чыгып атканда ал да кеңеш алып, анан ошо сүйлөшүү учурундагы негизги болгон маселелерди көтөрүп караш керек. Анан кээде баягы аша чаап эле адам баласынын көңүлүн чүрө турган туура эмес нерселерди дагы сурап албаш керек. Кээ бир мисалы сурай турган, айып боло турган, уят болгон нерселер бар. Кээ бир жолу аша чапкан нерселер бар. Кээ бирде жанагындай чукуп изилдей турган нерселер бар. Анын баарын эмете бербеш керек да. Адепти сактап тураш керек. Суроо берип атканда дагы мисалы бир жакшы маалыматты билейин десе деле ошону суроо бергенди да үйрөнүш керек. Эми айрыкча аял заты уялчук болот, назик болот. Ошонун көңүлүнө карап дагы, ошол кездеги отуруудагы акыбалына карап дагы сүйлөшүп жүрүш керек. Кечке эле монтип суроо бере берсе да кээ бирөөсү жактырбай калышы ыктымал. Биринчи жолугушууда анча мынча берип кийинкиде калтырып же болбосо башка бирөөлөр аркылуу айтып деле болот. Мына ушундай нерсе эрежелерди колгоп, эң негизгиси баягы жолугушуу учурунда бири-бирин жаман көрүп калбагыдай, же бири-бирин же туура эмес түшүнүп албагыдай суроолорду бербей, ошолордон сактаныш керек. Үйлөнгөн кишилер өзүнүн тажрыйбасынан бөлүнүп ушинтип айтып аткан да, ар бир эркек ошол аял алып атканда бир өзүнүн муктачтыгына жараша алат деп, же кээ бирлер ошо үйгө келин болсун, үйгө кызматчы болсун деп үй ишин, тамак жасаган тарабын мындай басымдуулук кылып алат деп, кээ бирлер болсо сулуулугун биринчи орунга коюп, кээ бирлер болсо маектешкенге бир жакшы курбу болсо деп, ошо экөөбүз маектеше алабызбы деп ошол тарабына көбүрөөк көңүл бурут деп, аял кишилер деле мисалы эң биринчи караган нерсеси мен үй жайлуу болсом экен, тамак ашым белем болсо экен деп ошол тарабына карагандар бар экен. Же ошол биринчи балдарымды кандай багат, балдарга кандай мамиле кылат деп. Албетте, карынын кебин капкасы ал деп коет го кыргызда деле. Тажрыйбалуу адамдардан ошо сураш керек. Алар башынан өткөргөн да. Мисалы кээ бир адамдар ошо өзлөрүнүн мүнөздөрүн билбей же болбосо өзүнө жаккан адамдарды тандабай калып, тынчсызданууга туш болуп калат да. Мисалы эркек болобу же аял болобу, мисалы тазалыкты сүйгөн же кулк мүнөздү сүйгөн, ирээттүүлүк сүйгөн адамдар болот да. Анан эркек киши мисалы өзү таза болуп, тазалыкты сүйсө, анан алган аялы мисалы балит болуп, таза эмес болуп чыгып калса, ал аябай кыйналат андайларчы. Күнүнө айтып берип, муңду тазала, тениңди тазала деп, анан ошондон уруш чыгат, ызы чуулар чыгат. Мисалы аял киши деле, кээ бир аял кишилер мына тың эркектерди жакшы көрөт, баардык проблемаларды чечкен, өзү айттырбай кыла турган, анан жүдөгөн баягы сүйрөтмө эркектерге түшүп келип калган болсо, уктап жата берген жалкоо эркектерге түшүп келип калган болсо, алдындагы ачууланат. Өзүң жасабайсың деп анан башкалар менен салыштыра баштайт. Анан ошондо ызы чуулар чыгат. Ошондуктан жанагы сөздүн ошондой чындык жагы ошондо. Өзүнө жага турган, өзү көп көңүл бура турган үй бүлөдөгү маселени жакшылап тандап алыш керек да. Мен эмнени талап кылам деп. Анан башында да ошону сүйлөшүп алса, анан сураштырып, эки тарап тең бири-бирин сураштырып атканда ошолордун да тактап алган болсо жакшы да. Ошо өздөрүнүн жанагы үй бүлөсүнүн уланып кетишине, ортосундагы жылуу мамиле сакталып калышына да чоң себеп болот бул нерселер. Көбү ушул нерсеге көңүл бурбай калып, анан кийин чыга баштайт да мындай нерселерчи. Ошондуктан аябай бул нерсеге да көңүл буруш керек, тактап сураштырыш керек. Анткени үйлөнгөнгө чейин адам баласы эркин да сурап, тактап алганга мүмкүнчүлүк бар да. А үйлөнүп алгандан кийин уже кыйындап кетет ал нерсечи. Андай нерсеге сабыр кылып чыдаш керек, анан же болбосо ажырашканга туура келип калат кээ бир учурда. Же болбосо уруш талаш менен ызы чуу үстүндө жашап калыш ыктымал да. Ошондуктан ушул маселеде жакшы көңүл буруп, пайдалуу кеңештерден дагы пайдаланыш керек. Аллаху алам.